Саламатсыздарбы, бүгүнкү маанилүү маегибиздин негизги темасы жакында эле коомчулугубузда түзүлгөн каршылык көрсөтүү кыймылы жөнүндө болмокчу. Бизде мейманда каршылык көрсөтүү кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Өмүрбек Субаналиев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Өмүрбек мырза? Бүгүнкү биздин маанилүү маегибиздин коногу сиз. Мына акыркы учурда сиздин жаңы түзгөн оюңуз боюнча коомчулукта абдан кенен маалыматтар таркап атат. Анын ичинде сиз өзүңүз барып региондорду кыдырып, элдер менен бир топ ирет кезигип келдиңиз. Мына сизге берилген олуттуу суроолорубуздун бири акыркы бир айдын ичинде сиздин кыймылыңыз бир аз тынчып калган мааниде болуп атат. Коомчулуктун бүйүрүн кызыткан суроо бул деген бийлик, тагыраак айтканда президент деген Өмүрбек мырзаны басып койду, тынч отурушун талап кылып атат деген ойлор айтылып атат. Буга сиздин оюңуз кандай? Эми сурооңузга так эле жооп берип коеюн. Мен баштан эле айтып келатам. Алмаз Атамбаев менин душманым деп эле. Мен чынында айтканда Алмаз Атамбаевдин президент болушун деле каалаган эмесмин башынан. Анткени ал кишинин колунан жумуш келбейт, элди башкара албайт. Анын деңгээли чын эле президенттикине буга деңгээли жетишпейт деп эле башынан айтып келатам. Ошон үчүн дагы талапкерлигими президенттиктин шайлоодо койгом. Себеби ошол болгон. Экинчиден мына 3 жыл өтүп кетти. Ошодон бери, революциядан бери мына элди итке эмес, битке отургузуп десек болот. Бүгүнкү күндө мына мамлекетибизде кризиске алып келген бул негизи Алмаз Атамбаев. Иштей албай атат деп атабыз. Ошонун баардыгы эми чын болуп атат. Ошон үчүн бизди ооздуктай турган Алмаз Атамбаевдин колунан эчтеке келбейт. Биз бүгүнкү күндө эмне себептен каршылык көрсөтүү кыймылын ачып, бүгүнкү күндө парламенттик өлкөдө Бул эми сиздин ошол ажоого болгон өзүңүздүн жеке мындай бир карама каршылык көз карашыңызбы, же жалпы эле элге бул жакшылык алып келе албайт, иштей албайт деген ойдо айтып жатасызбы? Негизден бул кыргыз элине жакшылык алып келе албайт деген ойдомун. Анткени мен Алмазды жакшы тааныйм да, жакшы билем анын мүмкүнчүлүктөрүн. Ошон үчүн мен айтып атам, бул киши мына бүгүнкү күндө бийликти эмес, кыргыз элин вообще туңгуйга алып келди бүгүнкү күндө. Бир госуправление иштебей атат. Кризис болуп атат. Мына өзүңүздөр деле көрүп атасыңар, акыркы мына парламент менен тирешүү боло баштады. Экинчиден узурпация власти деп атабыз. Бүт конституцияны бузуп, бүгүнкү күндө СДПК фракциясы аркылуу өзү Алмаз Атамбаев бийликти бир колго топтоп алды, бирок эч кимди иштетпей атат, чындачы. Ошон үчүн бүгүндө мыйзам дагы иштебей атат, эч кандай Кыргызстан инвестицияга да качылбай атат. Жерлердеги жанагы каршылык көрсөтүү очоктору күчөп баратканы дагы ошонун себеби деп атабыз да. Жеке мүнөзү боюнча Алмазды айтсакчы, бул президент катары мына кайсы жерге барбасын, президент деген сөзү бул мыйзам деп туура айтышып атат. Анткени бул туура сүйлөш керек. Эси сүйлөгөндү билбесе, анда протокольно доклад окуш керек да, спичрейтерди даярдап берген. Бирок бул киши оппозицияда жүргөндө деле ошондой ар бир нерсени сүйлөй берчи, оюна келгенин баарды. Бул туруксуз адам да негизи. Ошон үчүн биз айтып атабыз, колунан келбейт. Деңгээли, чынын айтканда деңгээли бул кишиде президенттикке болбойт. Бул оппозицияда жүрсө жарашмак. Мына бүгүнкү күндө ошол эле СДПКдагы катардагы мүчөлөрдүн баардыгы жерлерде, айылдарда азыр оппозиция бул СДПК болуп калды жерлердеги. Анан кийин бул кадр тандоо боюнча бунун эмеси жок да, мындай опыты деп атпайлы, госуправлениянын опыты жок. Ошон үчүн бул иштей албай атат. Болбосо бул президенттикке барып атканда президенттин конституция боюнча полномочияларын билип туруп барды. Эмне себептен бүгүнкү Грузияда премьер-министри президенттикке кол койгон, өзүнүн кандидатурасун койгон жок. Анткени ал киши айтып атат, мен премьер-министр болуп иштеп Грузияны көтөрөм деп атат Иванишвили. Башка кишини президенттикке түрттү. Анткени ар бирөө өзүнүн функциональдык обязанности менен иштесин деп атат. Бул да бул мамлекеттик деңгээлде ой жүгүрткөндүк. Бирок анан мен президент болуп алдым, менин конституциям бузулгула, тышкы саясатты мага бергиле деп туруп өзүнө алып албады атамба. Бул негизден башынан ээрге кыйшык минди десек болот да. Бул өзүнүн функциясын аткарыш керек болчу. Если экономикага киришем десе, бул премьер-министр болчу да. Премьер-министр бойдон эле иштей берсе,
Бүгүнкү күндө эч ким ага айтмак эмес, узурпация власти деп. Бүгүн бийликтин көбү чынды айтканда конституция боюнча бул бийлик премьер-министрдин колунда, өкмөттө. Экинчи бул парламентте. Сиздин сөзүңүзгө аралжы, жогоруда айтып атасыз, ошол премьер-министр Грузияныкы деп, мен премьер-министр болуп иштеп туруп эле элди көтөрөм деп атат деп. Биздин Кыргызда да жакшы сөз бар, вазир жакшы, хан жакшы деген. Бүгүнкү күндө ошол хандын жанындагы Жантөре Жолдошов премьер-министр катары ошол киши бир биздин багытты башка жакка буруп, биздин өлкөбүздүн өсүшүнө бир жаңы бир нерселерди ойлоп чыгып иштеп кетсе болот беле, ал киши жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Негизинен сиз туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө бул самостоятельный фигура премьер-министр. Бул полномочиялары аябай көп. Президенттиктен да көп. Бул өзү эле алып кетет. Мына жакында көпүрө ачып атып, Атамбаев айтып атат. Менин колумда эмес, бул бийлик бүгүнкү күндө өкмөттө деп ачык эле айтты. Же парламентте деп атат. Бул ошон үчүн биз айтып атабыз, Алмаз Атамбаев, сен өзүң функцияңды аткар. Бирдеке болсо кийин айтасың. Бул менин колумда эмес, конституцияны карагыла, бул парламенттики же премьер-министрдики деп четке чыгара бересиң. Ошон үчүн бүгүнкү күндө СДПК партиясын оппозицияга алып кетип, эл ишениминдеги өкмөт түзүп ал. Бул сага жакшы болот деп атабыз. Чын эле ага жакшы болот. Ал өзүнүн функциясын аткарсын деп. Бирок ошон үчүн биз айтып атабыз, эмнеси Жантөре Сатыбалдиев эч качан иштеген эмес. Кайсы жерде иштебесин, бул күн карама сыяктуу болуп эле чоңдорду карап, президентти карап эле жүргөн киши. Бул самостоятельный политическая единица эмес. Ошон үчүн биз айтып, анын колунан келбейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз дагы бир чоң возможность берип атабыз да, президентке конституциялык нукка түшүп алып туруп, СДПКны оппозицияга алып кет, алар сени подводить этип атат. Ошон үчүн эл ишениминдеги өкмөт түзүп, именно самостоятельный премьер-министр болсун. Анан критерий оценки деп атабыз. Бардыгы айтып атат. Эл ишенимдүү өкмөт болсо, кимге эл ишенет деп. Биз айтып атабыз. Эл азыр бүгүнкү күндө эч кимге ишенбей калды. Бирок биз ошондой кандидатты премьер-министрге табышыбыз керек. Ал киши мыйзамга гана баш ийиш керек, конституцияга баш ийиш керек, и президентке баш ийбеген киши болуш керек. Ошондо элдин талабын аткара ала турган киши болуш керек. Болбосо мына мисал катары Кумтор чатагы боюнча. Если президент айттыбы, 50-50 болуш керек. А эмне 100%тен баштабайт деп атабыз. Ошондо Жантөре Сатыбалдиев айтыш керек болчу. Алмаз Шаршенович, сиз туура эмес айтып атасыз. Биз 100дөн баштайлы, биз самостоятельно чечебиз. Сиз өзүңүздүн функцияңызды аткара бересиз деп койсо, эл дагы айтмак, чын эле бул өкмөткө ишенели деп. Ошон үчүн ишенбей атышат да. Мындан бир нече жыл мурда бүгүнкү өлкө башчысы Ажо Алмаз Атамбаев өзү оппозициянын курамында турганда бул жерде мурда болгон президенттерге, мындан мурунку президенттерге өзүнүн бир ошо президенттердин кемчилигин айтып, оппозиция менен бир чогуу туруп кеңешип сүйлөшпөй койду деген оюн бир нече жолу айткан. Бүгүнкү күндө ошол киши өзү Ажо катары сиздерди чакырып, талабыңар эмнени каалап атасыңар, мүмкүн силердин бүгүнкү талабыңардан мен өлкөгө пайда келтирүүчү бир нерселерди алып, бир кеп кеңештерди алып, ошонун арты менен мүмкүн чогуу алып кетебиз ушул ишти деген бир сунушун айтып, сиздерди жолугушууга чакырдыбы жакында? Жо, негизинен Алмаз мурунку эле эмеге түшүп алды да, нукка. Мен оппозиция менен сүйлөшпөйм, мен аларды сатып алам, мен аларга должность берем. Мен алар чакырсам эле чуркап келет деген ойдо да. Биз айтат элек, эми Алмаз менен чогуу эле оппозиция жүргөнбүз. Анын кылык мүнөзүн баарын жакшы билебиз. Ал деле бизди жакшы билет, бизди сатып ала албайт. Анан Алмаздын андай чоң авторитети биздин алдыбызда чынын айтканда жок. Алмаздын. Биз Алмазды сен эле деп жүргөн жигиттерденбиз. Алмаз менен чогуу иш эле кылып жүргөнбүз оппозицияда. Деңгээлин жакшы билебиз да. Ошон үчүн ал дагы ушунун баарын билип туруп, бүгүнкү күндө ал чын эле элге иштеп берем, могуну кылам десе, биз айтат элек, Алмаз, сенден эчтеке кереги жок кыргыз элине. Сен президент катары өзүң конституциялык эле милдеттериңди аткар, болду. Эч жагына кийлигишпе деп эле айтып атабыз. Ал ошону угуп туруп, ошо ишти аткарыш керек. Болбосо Алмаз билет кыргыз элинин мүмкүнчүлүгүн. Эмне себептен бул азыр митингтерден коркот Алмаз Атамбаев? Экинчиден, Кыргызстанды бул башынан бөлүп жүргөн, түштүк түндүккө өзү бөлүп жүргөн, аны өзү прекрасно билет. Ал ошон үчүн азыр эч жака чыга албай, эмеде эле офисинде дейбизби, резиденциясында эле отуруп эле, жанагы интервью берип эле, андан кийин
посолдорду кабыл алганда, өзү кыргыз элин жамандап, бир жака көпүрө ачып эшик сырдаса дагы азыр барат. Бул только информационный согушка айландырып алды да, анан кийин колундагы бар прокуратураны, КГБсын, ички иштер министерствосын, ошолорду менен эле бул репрессияга өтүп атат. Бирок аягы жаман бүтөрүн өзү негизде түшүнүп эле турат. Мүмкүн ошол мына сиз жогоруда айтып атасыз, анын кулкун өзүн иштей албасын биз билебиз деп. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз жарандарынан жана жаштарыбыздан чет мамлекетте, башка кошуна өлкөлөрдө иштеп, окууларын бүтүп, эмгектенип, өздөрүнүн болгон энергиясын, билимин ошо башка мамлекетке иштеп берип жаткан жаштарыбыз көп экен. Мүмкүн бүгүнкү күндө бизге ошол президентти, эл башкарган адамды сырттан алып келип, алар бизге келе албайт да, келсе баары бизге бийлик бербейт деген түшүнүк бар. Ошон үчүн сырттан бир таралган жашты алып келип, сиздей аксакалдар кеп кеңешин берип, андан кийин чогуу мамлекетти көтөрүп кетели деген ойго сиз кандай деп ойлойсуз? Негизинен Кыргызстанда кризис болуп атса ким келмек эле, чынын айтканда. Биздин көп жигиттерибиз сыртка чыгып кетти да. Алар жакшы жашоодун кесепетинен чыккан жок да. Алар семьясын багалы, тарбия таалим алалы деп башка жакка кетип калганы бир жагынан алардын кулк мүнөзүнө жарашып атат. Анткени бул жерде орун жок болуп атат, иштей албайбыз деп. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда алар качан келет? Стабилдүүлүк болгондо келет. Экинчиден жакшы өкмөт болсо келет. Анан өстүрө турганга үмүтү көзү жетсе алар келет. Бүгүнкү күндө андай ситуация болбой атат. Ошон үчүн биз Алмаз Атамбаевге айтып атабыз. Өкмөттү түзүш керек. Ал жакшы иштесе, адилеттүүлүк болсо, анда барды келет. Инвестиция да келет, анан өзүбүздүн кетип калган жаштарыбыз келет. Алар берде иштеп берет. Бирок тескерисинче болуп атат. Бүгүнкү күндө Алмаз Атамбаев чын эле репрессия жолуна түшүп алды. Өзүнүн элине сес көрсөтүп атат. Бул өзү оппозиция жүргөндө силер туура айтып атасыңар, бул президенттердин баарын боктоп, президенттерди политический труп деп атып, ажыдар деп атып туруп, өзү ошо политический труп, өзү ажыдар болуп калганын өзү байкабай калды бүгүнкү күндө. Эми ачыгын айтыш керек, эми бул өзүнүн шопурун руководитель администрациянын первый замына чейин алып келгенден кийин чын эле уялыш керек да. Аны эмеге Султан Ибраимовго теңеп атат, эми бул уят дегенде, бул не деген мышление болуп калды бүгүнкү күндө. Бунун бир эле жолу бар, бүгүнкү күндө биз өзүбүз айтып атабыз. Сен өзүң ишиңди аткар, конституцияга киришпе, калганын бүт өкмөт чечсин, парламент менен чечсин деген бул бир эле жолу бар. Болбосо мына жаздан баштап митингдер күчөй берет, уже болду уже. Бул лимит доверия Атамбаевга бул болбой калды. Негизичи анан көбү айтып аткан эмне себептен мына каршылык көрсөтүү кыймылы азыр түштүк жакка барбай, түндүк жакта эле көп иш алып баратабыз. Чынын айтыш керек, биз түштүк жакка азырынча барган жокпуз. Биринчи себеп анткени Алмаз Атамбаев айтат, мен түндүктөнмүн, түндүктүн баардыгы менин кол астында деген ой жаратып атат да. Бирок биз айтып атабыз, жок, андай эмес, бул калп айтып атат. Азыр оппозициянын көбү түндүктөн да чыгып атат деп туруп, биз ушуну наглядно көрсөтүп атканыбыз үчүн азыр каршылык кыймылын бизди эмне себептен бардык жерде телевидениедан баарынан жамандап атат. Анткени бул бизден сез алып атат да, биз анын полюсунда ойноп атабыз да. Ошон үчүн бул чоң саясат да. Негизинен Алмазга 7 апрель күнү кечинде анын үйүндө болгондо деле мен айткам, Алмаз, кыйын убакыт келатат. Азыр ушунча эл кырылып калды. Силер кандуу бийлик менен келатасыңар. Да, сен эртең президент болосуң, премьер-министр болосуң, кеп адам эмес, бирок кан кой бербейт. Ошон үчүн силердин биринчиден бир милдетиңер бул адилеттүүлүктү алып келиш керек. 2005-жылы революцияда кансыз революция болгон. Анда да ошибкалар болгону анча сезилген эмес. Бирок азыр ушунча киши кырылып калгандан кийин, ушундай зомбулук болгондон кийин силер обязаны иштегенге, жана ата бейитте кийин айтышып атпады эле, клятва беришип, мындай иштейбиз деп. Ошону 7 апрелдин эртеси күндөн баштап эле жакшы иштеш керек болчу. Колунан келбесе ачык айтып кетиш керек. Анткени кан кой бербейт. Анан булар ответственность деген бар да, негизичи. Бүгүн эмес, эртең бийлик алмашып кеткенден ошондогу өлгөн кишилер боюнча, анан кийин июнь окуялары боюнча все равно жооп берет.
Адан сені кача албайт. Ошо мына Алмаз деле айтып атпайбы, мына мен бир сурок отургандайын, если мен эмнени туура эмес кылсам, мен жооп берем деп. Да, ал деле билип атат, потому что Алмаз Атамбаев экинчи президент болбойт. Башка кишилер президент болгондон кийин обязательно буну казып чыгат. Мына бүгүнкү күндө ошондо деген ошол бийликти алып берип туруп эле булар иштей ала турган кишилерге өткөрүп берип, өздөрү сырттан караппы же кетип калып ошондой кылыш керек эле деген. Жок, негизи мыйзам үстүндө эле иштеп туруп эле жакшы профессионал кадрларды алып келип эле иштеш керек. Эмне себептен биз жана шопур боюнча айтып атабыз? Бул зеркальное отражение да, бул эч кимге доверять этпей, именно жанында жүргөн шопуруна эле доверять этет да. Анткени ысыгында ысык болуп, мустагында мустак болуп жанында чын эле жүрдү ал икрамы. Аны эч ким жок деп. Бирок деңгээли жок деп атпайлыбы? Ошон үчүн профессиональный кызматкерлерди бул должностка бөлбөй, этпей, түндүк түштүккө салбай эле жакшы иштегендерди алып келип эле адилеттүү иштегиле деп эле айтып койсо эле башкача болмок. А бүгүнкү күндө андай болбой, именно ким кошомарт айтса, ким жакшыны айтса, ошонун баарын эметип атпайбы? Жанына толтуруп алды. Бүгүнкү күндө эмне себептен средства массовой информацияда чоң согуш болуп атат? Чоң согуш болуп атат. Анткени ачык айтыш керек. Алар Алмаз Атамбаевка бирди айтып атат, жазаганы башка, чоң ажырым болуп калды да. Мына Алмаз Атамбаев жакында 2 жыл эле болот президент болгонуна. Бирок ушундай чоң оппозиция, эл тараптан оппозиция болуп атат. Мына эмне себептен булар айтып атат, жанагы Сарунун балдарын кыйнап атканда, аларды ур токмокко алып атканда, үч эле суроо берип атат да. Ай, силердин артыңарда ким турат? Силерди ким акча берип атат? Анан эмне себептен силер чыгып атасыңар деп эле суроо берип атат ошону. Анткени булар коркуп атат. Финансы каяктан келип атат? Булардын артында ким турат саясатчылардан деп эле коркуп атат. Ай, булардын артында эч ким турган жок. Эл чыгып атканын булар түшүнбөй атышат да бүгүнкү күндө. Талабыңар эмне? Талабыңар эмне деп, адилеттүү. А бүгүнкү күндө булар митинговщина менен келген саясатчы да Атамбаев. Ошон үчүн ал ошодон коркуп атат. Ким артында турат депчи, эртең кайта дүрбөп кетпесин деп. Ошон үчүн айтып атабыз, бүгүнкү күндө оппозиция биз эмес, саясатчылар. Бизди окуса болот, булар эмне кыларын. Бүгүнкү күндө оппозиция бул эл болуп атат. Анан кийин бүгүнкү күндө эң опасный бүгүнкү күндө түндүк түштүк экиге бөлүнүп калды. Буну ачык айтыш керек. Анан кийин жана июнь окуясы боюнча, эмне себептен июнь окуясы боюнча Атамбаев ошол күндөрү да келбей койду. Мен Ташкентке звонить этип аткам, Ошто телефон албай калып турбу. Адилеттүү аягына чейин чыкпай атат. Анткени колунан келбей атат чынын айтканда. Анткени бул башка жол менен бийликке келип алган да. Өмүрбек мырза, сөзүбүздүн аягында бүгүнкү күндө коомчулукка таанылып калган сиз түзгөн уюм. Бул уюмдун негизги максаты эмнеде жана мындан ары кандай иш алып барасыздар? Анткени дагы бир жолу айтып кетейин, сизди дайыны чыкпай калды, бийликтен коркуп атат деген коомчулуктун ойлору айтылып атат. Өзүңүздүн ошол түзгөн коомуңуз жөнүндө жана кандай иш максаттарыңыздар бар? Дагы кандай иштерди алып барабыз деп пландаштырасыздар? Биз биринчиден каршылык көрсөтүү кыймылдын биринчиден биз эмне себептен көп аты чыккан оппозиция маанайындагы саясатчыларды өзгө кошуп же чогулол деп айтпай аткан себебибиз, биз каршылык ар бир жерде очогу Кыргызстан боюнча көбүрөөк болсун деп атабыз. Анткени ар бир жерде көбүрөөк каршылык көрсөтүп, мыйзамдын иретинде иштегиле деген требованиялар болсо, адилеттүүлүк көбүрөөк болот. Экинчиден, биз жерлердеги жигиттерге айтып атабыз, силер өз алдыңарча иш апаргыла, каршылык көрсөткүлө, активисттерди баардыгын өстүргүлө жерлерден. Анткени биз парламентке даярдангыла, бийликти революциялык жол менен эмес, мыйзам түрүндө алгыла. Ошон үчүн күчөгүлө деп атабыз. Үчүнчүдөн, биз жанагы жерлерге барып алып туруп, анан видеону коюп алып, баардыгын көрсөтүп, чогулуш өткөргөнүбүздү бул негизи туура эмес экен. Анткени бүгүнкү бийлик ошо видеонун баардыгын көрүп алып туруп, алардын үйлөрүнө барып коркутуп, аларга туугандарына репрессия кылып атат. Ошон үчүн биз азыр ал жолдон чыгып, биз полу легально иштеп атабыз да. Анткени жашырып атабыз бийликтен биздин ишибизди. Көп айтпай атабыз. Анткени коркутуп атат, үркүтүп атат. Мына өзүңөр деле туура түшүнсөздөр, Суаналиев, Норгозуев,
саруу кыймылдын артында турат экен деп телевизордон 2 күн берди. Булар бийликти басып алат экен деп баарын коркута башташты. Себеп ошодо болот атат. Анан биз любой кыймыл бул краткосрочный болот. Бир убакытка. Биздин негизи кыймылдын биринчи задачасы бул парламентте бүгүнкү күндө СДПКны оппозицияга кетирип, жаңы коалиционный большинство түзүп, эл ишенимдеги өкмөт болсун, Сатыбалдиевдин өкмөтү кетсин деги. Мына бүгүнкү күндө Сатыбалдиев өкмөтү кетерге аз эле күндөр калды. Бул уже кете турган өкмөт болуп калды. Экинчиден, СДПК кетсин деп атабыз оппозиция. Булар дагы кетели деп калды, анткени ошо президенттин партиясы СДПК жана 50-50 кумтор боюнча өтпөй калды. Аны эч ким колдобой койгону элдин баарына рас болуп калды. Эми биз бүгүнкү күндө жерлерде жана очоктордун көбөйүп атканы бул чын эле адилеттүүлүккө көбүрөөк алып келет. Анан президент азыр Алмаз бардык жерде айтып атпайбы, мен узурпация кылган жокмун. Анан күндөрүн эсептеп калды. Мага 4 жыл калды. Тиги бул дагы биз каршылык көрсөтүү кыймылынын негизи биздин жыйынтык деп айтсак болот. Анткени ал айтты, конституцияны өзгөртпөйм, экинчи срокко барбайм и күндөрүн санап калды. Анан бүгүнкү күндө дагы айтып коюш нерсе бул айтып калды. Бул менин милдетиме кирбейт, президенттики, бул өкмөттүкү, парламенттики деп калды. Бул дагы биздин жакшы жүрүштөрүбүз. Биз естественно азыр кыймылдын эмесин күчөтүп атабыз жерлерде. Бирок биздин максатыбыз көп партиялардын баарынын башын кошуп, 150 партия эмес, мындай жакшы кыйын партиялардын баарын кошуп, жана грузинская мечта деп атпайлыбы, ошондой кыргыз элинин үчүн күрөшө турган, ал үчүн мыйзам чегинде күрөшө турган чоң бир партиянын баарын башын кошсок деген үмүттөбүз да. Чоң рахмат, тилегиңер жакшы экен. Мүмкүн чындыгында эле мындан ары бир жакшы уюм түзүп, жакшы коом баарыбыз чогуу жана көп түкүрсө көл болот, топ табылганы эч ким сындыра албайт деген жакшы сөз бар. Сиз бир эле сиз айткан жоксуз, бизге келген көптөгөн интервью берген саясатчылар бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиз коркунучта деген өзгөлөрүн айтып жатат. Менин дагы бир жолу сизге кайрылып айтып кетерим. Мүмкүн сиздер тараптан кайрылуу жасап, ошол эле ажоо менен кыргыз негизлеги эртен ийире отуруп түз кеңешип, ортодо бир жакшы кеңешип кескен бармактар урбай чогулуп, журт болуп, эл болуп, ушундай деңгээлге жетип отурабыз. Мүмкүн сиздер тараптан да бир сунуштар болуп, ажоо тарапка чогулуп отуруп кеңешип, ал киши деле бир акыл эске келип, такта отуруп эле бир өзүнүн бир эйфория боло бербестен, бир элдин ал акыбалына бир кайрылып көрүп, анткени сиздер элди көрүп, кыдырып көрүп келесиздер, бүгүн элдер эмне жеп атат, эмне ичип атат, эртеңки үмүттөрү кандай. Ошол жөнүндө ал кишиге кененирээк маалымат жеткирген бир учур болор. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, Өмүрбек мырза. Мындан ары дагы бүгүн эл тарап болуп иштеп аткандан кийин студиябызга келип, элге ушундай бир калыс ойлоруңузду, жакшы чечимдериңизди ортого салып берип турсаңыз жакшы болот. Маегиңизге чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Бүгүнкү маанилүү маегибиздин коногу каршылык көрсөтүү кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Өмүрбек Субаналиев болду. Өмүрбек Субаналиев бүгүнкү биздин бийликке болгон өзүнүн оюн ачык жана даана ортого салды. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.